Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Демек, биз сиздер менен улуг рубрикабызды улантабыз. Бүгүн биз жаш өспүрүмдөр үчүн жана чоң адамдар үчүн беттеги угри бойдок безеткилерди кантип жок кылса болот деген суроого жооп алып кетет экенбиз жана бетти кароо негиздерине дагы кошумча кошуп кетет экенбиз. Демек, бойдоктор жана безеткилер дегеле эмнеден пайда болот экен? Муну жакшыраак түшүнүү үчүн атайын мына биздин кыскача видеобузду көрүп кетиңиз. Ушул видеодон бүт түшүнүк алып аласыз. Бойдоктор теридеги май бөлүп чыгаруучу бөлүкчөлөрдүн, орусча айтканда сальная железанын воспаление болушунан келип чыгат. Теридеги май бөлүп чыгаруучу бөлүкчөлөр воспаление болбогон учурда теридеги түктөрдү майлап турат жана организмдеги табигый бет май катары теринин бетин да майлап турат. Бирок жаш жигит жана жаш кыздар жыныстык жактан жетилип, бойдокчулук мезгилиге жеткенде организмде көп өзгөрүштөр боло баштайт. Эркек балдарда да, кыздарда да гормоналдык өзгөрүүлөр болуп, андроген гормону ашыкча көп болуп кетет. Бул андроген гормондору терини ашыра көп май бөлүп чыгарууга мажбур кылат. Май адамдардын гана эмес, микробтордун да жакшы көргөн азыгы. Андыктан микробтор сальная железага келип жашап алышат да, ошол жерде көбөйө баштайт. Ошентип териде бактериалдык воспаление пайда болот. Ушул эле учурда тери воспаление болгон үчүн тери тез-тез өлүп турат да, теринин катып калган бөлүкчөлөрү да көбөйө баштайт. Бул майдын жана воспалениянын сыртка чыгуу жолун тосуп коет. Андыктан териде алар дөмпөйүп, шишип чыгат да, бойдокчо жана безетки болуп калат. Алар теринин көркүн бузуп, бет жагымсыз болуп калат. Демек, мына ушул видеодо көргөндөй, мына бир сыйра себептерин түшүнүп алдыңыз. Ошого толуктап мына көйрөк сүрөттөрдөн көрсөтүп түшүндүрүп кетейин. Демек, мына могул жерде көрүп атасыз, сүрөттө төмөн жакта стадия 1 чистота, чистая пора деп турат. Демек, мына ушул сиздер ушул видеодо көргөндөй, мына могул сүрөт менен толуктап кетели. Себептерин көрүп кеттиңиз, түшүнүп кеттиңиз окшойт. Мына стадия 1 деп төмөн жакта жазылып турат, стадия 1 чистая пора деп турат. Мына сол жактагы бул биринчи стадия экен. Ушул мына түзүлүшүн көрүп кетели. Мисалы үчүн эң төмөндө оң жакта сальная железа деп турат, көрсөңүз сүрөттө. Экинчиде волосяной фолликул деп турат. Мына түк да, биздин денебиздеги түк. Ошол түктү сальная железа майлап берип турат экен дагы. Түк аркылуу май кошо чыгып туруп, бетибиздин терисин майлап сактап турат экен. Анан дерма деп турат. Дерма деген теринин сырткы катмары, анан кожная сала дейт. Мына теридеги май бөлүкчө, сактоочу бөлүкчө. Мына сальная железа же май бөлүп чыгаруучу бөлүкчөлөр. Мына ушул сүрөттөгү. Ошол гормоналдык өзгөрүүлөр болгондо биздин жашыбыз жетип, бойдокчулукка убакыт келип, ошо жыныстык жактан жетиле баштаганда май бөлүп чыгаруу көбөйө баштайт экен. Же болбосо гормоналдык өзгөрүүлөр болгондо мына май бөлүп чыгаруу көбөйөт экен дагы. Анан бактериялар көбөйүп барып, ошондон мына воспаление болот. Экинчи стадия закупорка пора дейт, мына закупорена пора рост бактерий дейт. Мына бактериялар көбөйүп кетти. Үчүнчү стадияда болсо воспаление дейт. Мына воспаление болуп, уже шишип чыкты. Вздутая воспаленная пора дейт. Кээ бир учурда шишип тешип чыгат, кээ бир учурда тешпейт экен. Кандай болсо да воспаленный. Демек, мына май бөлүп чыгаруу көбөйдү. Андан соң бактериялар көбөйүп воспаление болду. Воспаление сыртка чыга албай шишип кетти. Мына шиши баштады. Демек, эмне кылса болот, кандай варианттар бар? Мына фабиликтен варианттардын бири бул, эгерде сиз 20-22 жашка чейин болсоңуз, анда сизде бул гормоналдык өзгөрүүлөр болуп, сиздин организмиңизде жетилүү процесси болот. Ошол учурда сиз ультра клин сериясын койсоңуз болот экен. Бул өзгөчө жаш өспүрүмдөр үчүн экен. Жана экинчи вариант, сиз 20-22 жаштан жогору болсоңуз, анда сиздин чыккан бойдокчолор, алар кандай бир гормоналдык башка өзгөрүүлөрдөн болот. Ал жыныстык жетилүүнүн айынан эмес, башка себептерден. Жана бетиңиз өтө майлуу болгондуктан болушу мүмкүн. Мына курсовой уход катары ушуну колдонуп турсаңыз болот экен. Бир жылда 1-2 жолу ушул вариантты колдонуп турсаңыз болот экен. Анын курсу бүткөн соң сиз майлуу беттер үчүн базовый уходдон колдонуп кетсеңиз болот экен. Эксперт фарма сериясында. Биринчи вариант, мына 20-22 жашка чейин болсоңуз, анда ультра сериясы жөнүндө айтып берели. Мына демек, ушул серияда бул толук ушу бойдокчолорго күрөшүү үчүн серия экен. Масло мануки деген бул ушул атайын ушундай май бар, бул табигый каражат, бул как раз ушу бойдокчолор менен күрөшүүгө өтө сонун каражат экен. Масло мануки бул негизинен салициловая кислотанын негизги булак экен да. Ушул масло манукиден табигый салициловая кислотаны алат экен. Салициловая кислота болсо, бул бактерияларга каршы күрөшөт экен жакшы, анан бойдоктон түшкөн дактарды жакшы кетирет экен. Жана бул ошол сальная железа деген жана биз айткан май бөлүп чыгаруучу бөлүкчөлөрдүн иштешин жакшыртат экен да. Ошондуктан май бөлүп чыгаруу азая баштайт экен акырындык менен. Анан мына могул сүрөттөгүдөй көпчүлүк учурда биздин бетибизге кызыл майда безеткилер же бойдокчолор чыкканда биз күзгүдөн көрө калып дароо сыккыбыз келип кетет, анткени аны жок кылгыбыз келип кетет. Негизинен бул туура эмес, бирок муну баары жасашат. Кимдирбөө билип жасайт, билип туруп да жасай берет, кимдирбөө билбестен жасайт. Бул эмнеге алып келет? Биз сыкканда, мына сыкканда ошол сырткы бөлүгүн чыгарып, шүйнөбүз чыгып кетти дегиз. Бирок биз сыкканда ал жерге биз басым жасап атабыз, кысылып атат да, анын ичиндеги бөлүкчөлөр кысылып атат. Ушу ичиндеги бөлүкчөлөр каяка кетет? Ичинде мына буга чейин видеодо көрдүңүз, ичинде воспаление бар, көптөгөн бактериялар бар. Алар каяка кетет? Ошол воспаленный воспаленный бөлүкчөлөр жана бактериялар каяка кетет алар?
Алар албетте ичине кирип кетет. Экинчиден биз басым жасаганда биздин майда ткандарыбыз жарылып кетет экен дагы, башка ткандарга да ал тарай баштайт экен, ошол воспаление башка жактарга өтүп кетет экен. Экинчиден биз сыкканда ал терибиздин сырткы бөлүгү ачылып калат экен дагы, воспаление болууга, сырттан башка бактериялардын кирип кетүүсүнө жол ачат экен. Жол ачкандыктан ал жерге ичине кирип, уже башка бул инфекция мындан да күчөп, андан дагы көбөйүп бетибизге ошол ашып таша баштайт экен да. Андыктан муну жасабаш керек экен. Анын ордуна атайын мына каражат ультраклин сериясында кызарып чыккан бойдокчолор үчүн гель-корректор. Гель-корректор для точечного воздействия дейт. Точечное воздействие үчүн ушуну колдонсоңуз болот экен. Точный деген мына сиздин бетиңизге чыккан ошол кызыл парсанак болуп шишип чыккандардын үстүнө коюп койгон экенсиз. Бул кургатып түшүрүп коет. Кечкурун муну койгондо албетте сиз кечкурун үйдө жүргөнүңүздө коюңуз. Анткени бетиңизде ак болуп, майда ак нерселер жабышып калгандай болуп, ак болуп жүрөт. Анан 2-3 сааттын ичинде кургап түшүп калат. Эртең менен турганыңызда кургап түшүп калган болот биринчиден, экинчиден дак калтырбайт. Анан териңизге эч кандай зыян алып келбейт. Жана ошол бактерияларды дагы мындай дезинфекция кылып турат экен. Андыктан сырттан бактериялар дагы кирип кетпейт экен. Мына безопасный, жана ашып ташып көбөйүшкө жол бербейт экен. Жана ошол бактериялардын инфекциянын ашып ташып көбөйүп жугушуна жол бербейт экен. Мындан тышкары демек бул серияда мына салициловая кислота бардыгы эле каражаттарында бар. Майда бойдокчолорго бетке толук иштетүү үчүн атайын каражаттарды сүйлөшүп кетелим. Мына толук иштетүү үчүн жанагы бир гана бойдокчо шишигендерге иштетсек, муну толук эме иштетет экенбиз. Демек бетти жууп тазалоо үчүн эртең менен кечкурун биз саммун менен жууп тазалайбыз. Ошонун ордуна ушул ультраклин сериясындагы гельди колдонот экенбиз. Бул 3 в 1 экен, гель катарда, скраб катарда, маска катарда колдонсот экен. Мен билишимче адамдар бар, диктиардык саммун менен беттерин жуушат, жана башка саммундар менен жуушат. Саммун менен жуусам бетимде бойдоктор чыкпай калды деп сүйүнүшөт. Чынында саммунда щелочь болот, ал беттеги коргонуу функциясын жок кылып салат, жана беттеги защитный пленка деп коет, сол пленканы жеп салат. Андыктан бетибизге акырындык менен кургай баштайт дагы, жана бетибизге акырындык менен кургак бетке айлана баштайт, жана бырыстар пайда боло баштайт экен. Андыктан бул туура эмес жолу. Албетте бойдокчолорду кетиресиз, одним лечим, другим калечим дегендей, бирок акырындык менен бетиңизди картайтып алат экенсиз. Андыктан аны биз кеңеш бербейбиз. Кургатпастан тазалоочу каражаттар сунуш кылабыз. Бул бетти жууп тазалоо үчүн ультра клин сериясынын мына гелин колдонуңуз. Ошонун ордуна саммун ордуна көп кылып эртең менен мына кечкурун 2 мал жуусаңыз болот. Суу менен кошо төгөрөтө арчып сүртүп анан төгөрөтүп бетиңиз менен кыймылдатып, андан соң жууп салат экенсиз. Жууп салгандан кийин бетиңиз кургаткан, андан кийинки каражат колдонсоңуз болот. Экинчи вариант скраб катары колдонсоңуз болот. Бул эски терини чыгаруу үчүн. Эски терилерди биз чыгарып турбасак, билесиздер, бет майлар жакшы иштебей калат, анткени эски катмарлар катып өткөрбөй калат экен. Жана тоналка, пудралар дагы сиңбей калат экен. Андыктан скраб катары ушунун өзүн колдонот экенбиз. Эгерде сиз башка сериялардын скрабын колдонсоңуз, анда бойдокчолор чыгып аткан болсо, анда ал туура эмес болот. Анткени ал сиздин бетиңизде бойдокчолорду кырып башка жактарга жугузуп коюшу мүмкүн. Андыктан бул зыян болот экен. Бойдокчо чыгып аткан беттер үчүн башка скрабтар туура келбейт экен. Андыктан атайын ошол для проблемной кожи деген сериялардан скрабын колдонушуңуз керек экен. Для проблемной кожи деген бул демек бойдок чыгып аткан беттерди проблемная кожа дешет экен да. Скрабты сиз бир жумада 1-2 жолу жасайт экенсиз. Маска катары эски терини чыгаруу үчүн бир жумада 1-2 жолу колдонсоңуз да болот. Кимдир бир скраб колдонгон жакшы көрөт, кимдир бир маска. Бирок маска скрабка караганда күчтүүрөөк болот. Аны билсеңиздер керек. Бирок масканы сиз жок дегенде 5 мүнөттөн ары кармап турушуңуз керек. Ал эми скрабты 2-3 мүнөттө жасап койсоңуз болот экен. Мындан соң сиз мына бетти жууп тазалагандан кийин сиз андан кийин бетиңиз кургак чачык менен арчып чыгат экенсиз. Андан соң сиз тоникти ватный диск менен алып коюп чыгат экенсиз. Бул биринчиден тешикчелерди чоңойтпойт. Мына экинчиден черный точки пайда болуудан алынат. Черный точки пайда болгондон кийин аны кетириш кыйын, билесиздер. Эгерде тоник эмне колдонуш керек экенин билбесеңиз, эгер сиз ушул гана видеону көрүп атсаңыз, анда сизге сунушум бетти кароо негиздери аттуу менин видеолорумду көрүп чыгыңыз. Ал жерде тоникти эмнеге колдонуш керек, кантип черный точки пайда болуп калат, аны колдонбосо ошогон себептерди бүт түшүнүп кетесиз. Бул өзгөчө проблемный беттердин тешчелери тез чоңоет, жана дактар тез пайда болот, черный точкалар тез пайда болот. Андыктан биз бул тоник атайын ушундай беттер үчүн экен да. Анан тоникти сүрүп чыккандан кийин, тоник кургагандан кийин 2-3 мүнөттөн кийин, 1 мүнөттөн кийин сиз бет май катары мына ушул кремди колдонот экенсиз. Бул 6 в 1 экен да. Крем актив для лица 6 в 1. 6 функциясы бар экен. Бул бойдокторду жок кылат, сальная железанын иштешин, май бөлүп чыгаруусун жакшыртып алдын алат экен. Жана бет акырындык менен тазаланып, тегиз боло баштайт. Майланышы азайып, нормалдуу болуп калат. Муну сиз күндүзгү бет май катары, түнкү бет май катары колдонсоңуз да боло берет экен. Негизинен бирок менин сунушум, эгерде жай болсо, күздүндө болсо колдоно берсеңиз болот. Күндүзгү бет май катары, жайында болсо сиз күндө сактоочу бет майларды колдонуңуз. Ал эми кечкурун ушул ультраклиндин 6 в 1 бет майын колдонуңуз. Эгерде кыш болсо, анда сууктан сактануучу атайын зима сериясы бар, ошону колдонуңуз. Ал эми кечкурун ушуну бет майды колдонуңуз деп сунуш кыла элем.
Бул бет майладан тышкары атайын мына салфетка бар экен, влажный салфетка бар. Ошону атайын майлуу беттер үчүн матирующий салфетка. Матирующий деген сиздин бетиңиздин жалтыраган жок кылат экен биринчиден, экинчиден териңизди тазалап турат экен. Ар кандай майланышкандан анан освежать этип тегиз кылып көрсөтүп турат экен. Жана раздражение мына кызыл бир нерселер чыгат, ошол жерде раздражение болуп турат, ошолорду чыгарып турат экен да. Жана бетти курап кетүүдөн дагы ошол эле учурда сактайт экен. Масло моноки бар экен, бул дагы ошол бет бойдокчулугу менен күрөшүүгө жакшы экен. Муну сиз мисалы үчүн өзгөчө жолго алып алсаңыз болот, өзгөчө сиз бетиңизди жууган шартыңыз жок болсо, ушул салфетка менен да арчып турсаңыз болот экен. Кийинки каражат бул мына полоска, универсальная очищающая полоска дейт. Атайын сиз мына тызуна, мына пешененин жогору жагы, мурдун үстүлөрү, ээктин асты жактары, беттин эки чети болушу мүмкүн. Ошол жерлер өзгөчө майланышып турат, жана ошол жерде көбүрөөк черный точка пайда болот. Ошол жерлерди тазалап туруш үчүн ушул полосканы да колдонсоңуз болот экен. Бул эми кошумча каражаттар. Эгерде сиз идеалдуу болсун десеңиз бетим, анда ушуларды колдонсоңуз болот экен. Беттин тешчелерин да кичинерткени жардам берет экен бул.